УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев кызматтан кете тургандыгын айтты. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев эгер жогорку кеңешке төрага кайрадан Талант Мамытов болсо, кызматын таштап кете тургандыгын билдирген. Бул тууралуу Сереп медиа маалымат агенттиги өздүк булактарына таянып жазып чыкты. Маалым болгондо президент Садыр Жапаров менен УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин пикир келишпестиги туу чокусуна жеткен сыяктанат. Өздүк булагыбыздын айтымында Камчыбек Ташиев кызматка жабышпайт деп жазды Сереп медиа. Назар Ньюс маалымат агенттигине жеткен маалыматтарга таянсак, жогорку кеңешке төрага Нурлан Шакиев тар чөйрөдө сүйлөшүлүп кечилген. Сүйлөшүүгө чейин Адахамад Умаров, Улукбек Ормонов жана Талант Мамытовдун аты жөнү айтылган. Айтор азыраак уй тарап төрдө отургусу келген төрага маселесин чече албай шайлары ооп жаткан мезгили. Булак Назар Ньюс КЖ. Эл чындыкты билсин. Гүлжигит Исаков азыркы садыр менен мурдагы садырдын айырмасы абдан чоң. Аскар Акаев Кыргызстандын талкаланышына жол ачкан эме. Бул тууралуу жарандык активист Гүлжигит Исаков өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Аскар Акаев Кыргызстандын талкаланышына жол ачкан эме. Акыркы маектердин биринде тегин жашырбай ачык эле айтты. Раматылык патриот Насирдин Исанов жөн жерден киши колду болгон эмес. Кумтөрөлгө иштеши керек деген бекем жана улуттук позицияда болгон. Бул позициясы кумтөрдү талагысы келгендерге жаккан эмес. Бириштейин деген эме Акаевди тегеректеп жүргөн. Насирдин Исанов табышмактуу жол кырсыгына учураганда Акаевдин саналашы Бириштейин ошол бойдон Өзбекстан аркылуу качып кеткен. Садыр Жапаров кумтөр боюнча жазган китебинде Аскар Акаевдин көптөгөн кылмыштарын ачык жазып жүрдү эле. Эми бүгүнкү күндө Садыр Жапаровдун тушунда Аскар Акаев кумтөр боюнча кайра акталып отурат. Эми суроо: биз Садыр Жапаровдун кайсы айтканына ишенишибиз керек? Аскар Акаев кумтөр боюнча күнөөсү жок актап бергенине же кумтөр темасын катуу көтөрүп жүргөндө жазган китебинде Аскар Акаевдин учурунда кумтөр боюнча келишим элдин кызыкчылыгына туура келбегидей түрдө түзүлүп калган дегенинеби? Факторго карасак, китепте жазганы туура болду. Тилекке каршы азыркы садыр менен мурдагы садырдын айырмасы абдан чоң. Же садыр мурда эле азыркыдай болчу болгондо кумтөр темасын өзүнө пайдаланып, элге өзүнүн азыркы жүзүн эмес, кумтөр үчүн күйгөн патриот катары көрсөтө алган. Кумтөр боюнча отчет бериле эле, ким канча алдын чыгарып жатканы белгисиз. Ортодо убадалар эле бар. Анын күнөөсү бар экенин 100% факт болуп турган Аскар Акаевдин акталганы бул эмнени каңкуулайт деп суроо салган Исаков. Булак Назар Ньюс КЖ. Эл чындыкты билсин. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө кылмыш иши козголду. 2010-жылы убактылуу өкмөттүн башчысынын конституциялык реформа боюнча орун басары Өмүрбек Текебаев жана Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев башкы прокуратурага чакырылып сурак берди. Бул тууралуу Кеңешбек Дүйшөбаев Кактус медиага билдирди. Анын айтымында сурак Ош менен Жалал Абад областарында июнь окуясы боюнча болгон. Булак Назар Ньюс КЖ. Эл чындыкты билсин. Аскар Акаев Жапаров менен Ташиевке ыраазымын. Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевке ыраазымын. Бул тууралуу Кыргызстандын экс-президенти Аскар Акаев МК басылмасына берген интервьюдан билдирди. Мен 2021-жылы 2 жолу мекениме бардым. Жайында бир жума, декабрда бир жумага барып, күн сайын эртеден кечке чейин укук коргоо органдары менен абдан тыгыз иштештим. Азыр үйүмдөмүн, мага карата эч кандай дооматтар жок, бардык иштер жабылды деп айта алам. Эми мен Кыргызстандын башка жараны сыяктуу эле Кыргызстанга каалаган убакта бара алам, деди Аскар Акаев. Анын айтымында буга азыркы мамлекет башчы Садыр Жапаровдун салымы чоң. Ал экс-президентке жеке телефон чалып, Кыргызстанда 16 жылдан бери ага байланыштуу көптөгөн аркандай иштер топтолгондугун, алардын көбү акылга сыйбаган иш экенин, бирок аларды жабуу үчүн түшүндүрмө жооптор керектигин айтты. Анын чакыруусун ыраазычылык менен кабыл алдым. Андан сырткары УКМКнын башчысы генерал Камчыбек Ташиевке ыраазымын. Ал жана анын бардык кол алдындагыларына мага абдан жакшы мамиле кылышты. Алар мыйзамга ылайык иш кылышса да абдан боорукер болушту. Эч кандай шек болгон жок. Анткени менин сапарым тууралуу маселе Орусия менен Кыргызстандын президенттери Владимир Путин менен Садыр Жапаровдун деңгээлинде макулдашылган. Мен Владимир Владимировичке Россия Федерациясында мага ушунчалык меймандос мамиле кылгандыгы үчүн чексиз ыраазымын. Мен бул жерде 16 жылдан бери иштеп келем. Менин үй бүлөм үчүн эң ыңгайлуу шарттар түзүлдү, деди ал. Ошондой эле ал кумтөр иши боюнча күбө катары да айыпталуучу катары да катышканын билдирди. Бишкекте мага берилген суроолордун көбү дал ушул кумтөргө байланыштуу болду. Анткени мен бул ишкана тууралуу эң көп билем. Инвесторду 1990-жылдардын башында тапкан мен элем. Алар алгач жакшы иштешти. 1990-жылдары бийик тоолорун жана түбөлүк тоңдун шартына рекорддук мөөнөттө 3 жылдын ичинде Борбордук Азияда эң ири алтын казуучу ишкана курулган. Биринчи алтын 1997-жылы алынган, бирок 2000-жылдардын башында алар кыянаттык кылып экологияга чоң зыян келтирип, айрым чиновниктерибизди коррупционер кылып алышкан. Ишке зыян келтирбеш үчүн мен дагы айта албайм. Бирок мен өзүм тууралуу бардык суроолорду алып салдым жана тергөөчүлөргө эл аралык соттордо жардам бере турган бардык керектүү маалыматтарды берүүгө аракет кылдым, деди ал. Аскар Акаевдин айтымында Кыргызстандын соттон жеңип чыгуу мүмкүнчүлүгү жогору. Анткени
экологияга келтирилген зыян абдан чоң болгон. Өлкө соттон утуп Кумтөр элдин кызыкчылыгына жумшалат деп ишенем деп кошумчалады ал. Мурдагы мамлекет башчы 2005-жылдын мартындагы окуяларды да эске салды. Бүгүн дүйнөлүк коомчулук 2005-жылы Кыргызстанда мамлекеттик төңкөрүш болгонун моюнга алууда. Ал окуяларды Бакиев, Атамбаев, Отунбаева жетектеген. Алар кезек-кезеги менен президент болуп, ар дайым менин үстүмөн кандайдыр бир ишти казууга аракет кылышты, бирок башкы прокуратура айыптоолордун көбү чындыкка кошпогондугунан моюнуна алды. Атамбаевден кийин Жээнбеков бийликке келди, ал дагы менин суроомдо объективдүү кароого кызыктар болгон жок. Жалгыз Жапаров мага калыс мамиле жасады, ал мага кылмыш иштерин жокко чыгара албасын, алардын жабылыш үчүн менин катышуусум керектигин айтты. Мен буга макул болду, мен Кыргызстанга кайтып келе аларымды дароо билдирдим. Мурунку президенттердин тушунда Кыргызстандын башка укук коргоо органдарынын кызматкерлери, прокурорлор мага кайрылышкан, анын үстүнө алар мени издөөдө жүргөндөрдүн тизмесинде экенимди айтып, узак мүнөткө эркинден ажыратуу тууралуу айтышып, мени коркутушкан. Мен алардын бардык сөздөрүнө көңүл бурбайм. Мени коркутпагыла деп айттым, анткени мени улуу Россия коргойт. Бирок кийин мамлекет башчы өзү мага телефон чалды, ал сөздү шамалга ыргытпай деп комментарий берди ал. Эске сала кетсек, Аскар Акаев Бишкекте 14-декабрда келген, ал Кыргызстанга август айында да келген. Экс-президент УКМКда сурактан кийин тергөө менен келишим түзүп, күнөөсүн мойнуна алган. Экинчи жолу да Кумтөр иши боюнча атайын кызматка сурак берген. Булак Фабула KG. Эл чындыкты билсин. Сузактын акими Эл Садыр Жапаров менен Ташиевди жакшы көргөндүктөн көчөгө тизилип алган. Сузак районунун жана Барп айылынын администрациясы Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин айылга келип кетүүсү боюнча Кактус медиа сайтына комментарий беришти. Райондун акими Баратбек Сыдыкназаровдун айтымында калк өз калоосу менен президенттик кортежди тосуп алууга чыккан. Бул элдин демилгеси, дем алыш күн болчу, азыр мурунку заман жок. Элди кыйнай албайсың, биз элге түшүндүрүп айттык, президент да токтобойт. Эл чогулса деле жөн гана өтүп кетет деп. Бирок айылдыктар токтоп эл менен учурашат деп ойлосу керек. Айыл сакалдары, силердин чечиңер жок, биз Камчыбек Кыдыршаевич менен Садыр Нуркожоевичти жакшы көрөбүз. Биз ушинтип сый урмат көрсөттүк дешти. Айыл өкмөтү мугалимдерди, бюджеттиктерди кантип чыгарат? Жөн гана эл сый урмат көрсөттү, деди райондун акими. Барп айылынын башчысы Нурлан Сейитбековдун айтымында элдер өздөрү тизилип алышкан. Биз азыр тактап атабыз, кече президентти Барп айылына келет экен, мечитке келет, президентти көрөбүз деп элдер чогулатыптыр. Мен бул жерде эмне турасыңар, бул жерге турбагыла дедим. Анан эл жок, президентти кандай киши экенин көрөлү, мамлекетти көтөрүп жатса, жакындан көрүлү, токтоп калса сүйлөшөлү дешти. Мен кетип калгам. Айыл өкмөтү, бюджетниктер укпайт, мугалимдер, дарыгерлер бизден көз каранды эмес. Биз аларды мажбурлай албайбыз, деди Сейитбеков. Ал эми жолдун боюна тизилип алгандарга ким желек тараткан деген суроого дүкөндөн сатып алышса керек деп жооп берди. Эске салсак, декабрда президент Садыр Жапаров жана УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев иш сапары менен Жалал Абад облусуна барып, бир катар объектилерге баш баккан. Ошондой эле Барп айылындагы Чубак Ажы Жалилов атындагы мечитке да барышкан. Барп айылы Камчыбек Ташиевдин кичи мекени. Социалдык тармактарга видео жайылып, анда элдер жолдун эки тарабына катар тизилип алып, өтүп бараткан кортежди желектери менен булгалап тосуп алганын көрүүгө болот. Айрым маалыматтар боюнча бул жергиликтүү бийликтин буйругу болчу. Президенттин администрациясы окуянын чоо жайын иликтенет деп убада берди. Булак аргумент KG. Эл чындыкты билсин. Алымкадыр Бейшеналиевдин көзүнө ким мөөр басты? Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев Кыргызстанда көп талкууга алынган министрлердин бири. Анын лакабы Аконит. 29-мартта Кыргызстанда COVID-19 каршы вакцинаны алгачкылардан болуп алып, Кытайдын Синофарм вакцинасы сайылган. Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев 16-апрелде брифинг учурунда коронавирус менен ооруп жаткан бейтаптарга уу коргошун колдонулуп жатканын жар салган. Андан сырткары түз эфирде өзү да ичип көрсөткөн. Анын бул кадамы коомчулукта шылдыңга алынган. Баса министр Алымкадыр Бейшеналиев жергиликтүү телеканалдардын биринде көзү көгөрүп, бети башы кызыл ала болуп маек берүүдө. Кызыгы, Аконит мырзанын көзүн ким кайсы чоң муштун көгөртө койду экен? Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин.